Негизинен эле өлкөбүздө бир топ таланттуу окуучулар бар. Алардын бардыгын интернет желилеринен тапсак болот. Мисалы үчүн чет мамлекетке чыгып, өлкөбүздүн желегин желбиреткен өтө гениалдуу адамдар дагы бар. Алардын көбү окуучулар экенин тааныбайбыз. Дал ошондой окуучулар бүгүн бизде конокто жана белгилүү техникалык академиянын директорунун орун басары Абылов Кубанычбек. Бүгүн бизде конокто кош келипсиз. Жана инженердик техникалык академиянын окуучулары Алишер Жээнбаев жана Садиров Бектур. Саламатсыздарбы? Алгач эле сурообуз агай, инженердик техникалык академияда канча окуучу билим алып атат, алар кайсы багыттарда билим алат? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ушул телеэфирди пайдаланып төмөкүн айткым келет. Биздин академияда 152 тайпа бар, 1600 ашык окуучулар катышат. Анын 70% техникалык багытта билим алышат. Жакшы. Демек, жалаң гана техника багытында басым жасалган. Басымыбыз ушу техникалык багытта басым жасалат. Көпчүлүктөр айтып коет, мисалы үчүн, баягы окуучулардын ойлоп тапкан нерселерин ишке ашырып, биздин дыйкандарга дегеле техникаларды оңдоо иштерине жардамын тийгизсе болот деп. Дал ошондой гениалдуу ойлоп табуулар бул инженердик академияда болуп өттү жана процесс катары текшерилип көрүлдүбү? Инженердик академиянын негизги багыты балдар өзлөрүнүн долбоорлорун иш жүзүнө ашырат да. Бизде 8 патентибиз бар. Эми бирок ошол патенттин иш жүзүнө ашыруу бул уже өнөр жайларды, министрликтерге көз каранды болот да. Сиздер сунуштайсыздар? Биз сунуштайбыз, патентибиз бар, мына ушундай иштер бар, экономикалык жактан пайдалуу деген сунуштар болот. Ал эми аны иш жүзүнө ашыруу уже жана тиешелүү министрликтерге көз каранды болот да. Ошондо патент болгон буюмдар, мисалы кандай? Эми абдан көп аны айтып отурсачы. Билебиз, мисалы Айыл чарбага тиешелүүсүн айтып Айыл чарбага тиешелүү, мисалы тракторларды, жанагы эмелерди, жерлерди казганда бензин эмес, жанагындай электр энергиясын колдонгон машиналерди толтурат да эми ал жерде. Абдан көп иштер бар биздин балдарыбызда. Жакшы. Демек, булардын баарын ишке ашырсак, биздин айыл чарбага бир топ эле жеңилдетүүлөр, айыл чарбага, өнөр жайга толтура пайдасы. чөнтөккө дегендей. Бүгүн биздин конокторубузга да сурообузду узаталы. Алишер Жээнбаевга биринчи сурообуз болсун. Саламатсызбы, Алишер? Сиз канча жылдан бери билим аласыз жана сиздин багытыңыз кандай? Билим алган багытыңыз? Мен билим алган багытым өтө жакшы эле. Мен ошо инженердик курста 2 жыл бою катышып жүрөм. Жакшы үйрөтөт экен ошол жактан. Сиз эмнелерди үйрөнө алдыңыз жана эмнелерди жасадыңыз? Мен аяктардан көбүнчө генераторлорду, роботторду, ана мындай механизмдерди көп жасачумун. Ошолордун баарын кошуп, мындай бир өзгөчө бир нерсе ойлоп табайын дегем. Бул танкты сиз өзүңүз жасагансыз, чоңурагын. Кененирээк айтып бербейсизби? Кантип жасадыңыз? Балким биз белекти жасап калат. Ооба, биз үйгө барып бош отурганча. Мен буну болсо 2 жуманын ичинде жасап бүттүм. Бул болсо вездеход. Бул вездеходдо болсо күчтүү мындай батарея турат. Ал батареядан ушунча көп вольт алып туруп, ошолор менен иштеп чыгат. Бунун негизги максаты буну мындай чарбага колдонсо болот. Ташуучулукка, тоого. Андан кийин военный техникаларга да колдонсо болот. Ташуучу катары деп калдыңыз, айыл чарбага деп. Бирок танканы чарбага колдонсок болобу? Бул танк эмес, вездеход экен. Вездеход. Мага танкага эле окшоп атат. Танка сыяктуу. Негизинен менин мындай суроом бар да, ошондо бир нерсени жазардын астында кичинекей модель кылып туруп, анан чоңго өтөсүңүздөр, Ооба. Жакшы. Демек чындыгында эле балким бирөө жарым жанагы долбоорлорго спонсор деп коет эмеспи? Колдоочу катары каражат жагынанбы мүмкүнчүлүк берсе, чындыгында бир топ жеңилдиктер, жакшы техникалар ойлонуп табылмак экен. Ал эми Бектур, сиздин жетишкендиктериңиз жөнүндө кеп кылаганда. Азыр жакында техникалык жумалык болот да. Ошон үчүн биздин командабыз, Алишер экөөбүз бир командадабыз. Дагы 2 бала бар. Ошол техникалык жумалыкка биз эметип атабыз, даярданып атабыз. Ал машинаны алып келген жокмун, анткени ал деген жасалып бүтө элек да. Ал абдан сонун машина болот да. Мына атын эле айтып коеюн, Акула деген машина. Вау. Өзгөчөлүгү эмнеде? Анын өзгөчөлүгү 3 дөңгөлөктүү, экономичный, электрический, экологияны бузбайт. Анан
мен деген көп убакыттан бери уже 2 жылдан бери ушундай кичинекей машина менен өтө алектенбей калган үчүн үйдө мындай эми алтын түйүндө деле проектим калбай калды да, ошон үчүн мондай сувенирди кечээ күнү атайын бул жака көрсөтөйүн деп жасап койдум кечээ күнү. Бул деген мужской сувенир да. Канча жасап биттиңиз? 3 сааттай жасадым, 2-3 саат. Жалаң Анын- темирлерден Ошо көптөн бери ошо Мужской чоңураак сувенир экен. чоңураак машиналар менен кызыгып калгам да, ошо жана шиширеүүчү дейт ба, сварканы. ооба. Шиширип эле ошол Жасап койдуңуз, иниме э? экотрактор, өзүмө квадроцикл жасап азыр айдап жүрөм. Кечинде магазинге барып келип атам квадроцикл менен. Дос болушубуз керек Азаматсыз. экен. Иә. Эфирдеги достошуп Кайсыл эле. жашайсыз деп баштабайсыңбы? Жакшы. Негизинен ушу ой максаттарыңар жөнүндө айтпайсыздарбы? Балким Кыргызстанда өзгөчө унаа жасаган завод ачабыз, буюрса. Сиздердин кыялыңыздар мисалы үчүн жогорку кыялыңыздар балким Кыргызстандын келечегинде кесиптешим айткандай эле. Айтып койсом Албетте. Эми мен бүгүнкү ушул телеэмеден пайдаланып айтып коеюн. Мына бүгүндөн баштап республикада илим техника жана өндүрүш жумалыгы башталды. Мына мен ушу быйыл таң кала турган нерсе бүт теле каражаттар, радио каражаттары, массалык каражаттар, мекемелердин жетекчилери, жогорку окуу жайлардын ректорлору, Улуттук илимдер академиясына тиешелүү институттардын баардыгы эшигин ачып балдарды кабыл алып жатат. Бул абдан чоң нерсе. Анан ушул мен дагы эмнени айткым келет. Мына эртең эң мындай кызыктуу нерсеси биринчи күнү мына бүгүнкү күн илим күнү деп аталат. Окумуштуулар балдарга деген акция жүрөт. Биз мына Бишкек шаарында 4 райондо окумуштуулар, биздин алтын түйүндө да мына саат 10до окумуштуулар менен жолугушуу болуп, кызыктуу нерселерди, эмне болуп жатат өлкөбүздө болуп жаткан нерселердин баардыгын балдар таанышат. Экинчи күнү болсо, бул өнөр жайга саякат деп аталат. Бүт өнөр жайларына биз кайрылган боюнча 34 өнөр жайлар балдарды кабыл алышат. Башкача айтканда мектепте алган теориялык билимдерин улар практикалык жүздө иш жүзүнө ашат. Себеби азыркы креативдүү балдар абдан көп суроо берет да. Даамдуу торттун жасалышын сыры эмнеде? Өз колубуз менен кристаллдарды өндүрө алабызбы? Деген толуп жаткан суроолорго ушул жумалыкта жооп алышат балдар. Жакшы агай, ошондо балдар инженер болом деген балдар аябай чоң мүмкүнчүлүктөрдү алат экен, сурооңуз аткансың? Суроом абдан кызык болуп атат. Жумалык тууралуу болсун деген оюм болуп атат. Себеп дегенде жумалык канча күнгө созулат? Мына бүгүн башталды, 15-inde жабылат. Мисалы үчүн бизге окшогон деле каалоочулар барып кошулса болобу? Кошулса болот. Эми айтып атпам, эң негизги кызыктуу жери бул региондордон 100 бала келет. Ар бирөөлөр өзлөрүнүн областтарында жанагындай илимий техникалык олимпиада өткөрөбүз да биз. Аларга биз мындан 3 ай мурун тапшырма бергенбиз, ошону аткарып келишет. Анан бизде ушул 12-13 илимдер академиясынын чоң залында балдар ушул эксперимент туру, тест түрлөрү, анан домашний задание тапшыруу жыйынтыкталып, атайын эксперттик группалар аныктап, жабылуу аземинде балдарга министрликтин өтмө кубоктор тапшырылат, жеңүүчү балдарга министрдин колу менен дипломдорду алышат, сыйлыктарды алышат. Анан өтө чоң жетишкендикке ээ болгон балдарга жаш академик деген наам берилет. Анан биздин чыгаан депутаттарыбыз бар, жогорку кеңештин депутаттары Арапбаев Азамат, Жаныбек Байкчиев деген балдардын жардамы менен балдарга 6 балага ай сайын ала турган стипендия тапшырат. Өтө чоң жетишкендиктер күтүп атат экен. Анда биз окуучуларга сурообузду узаталы. Силердин оюңарча баары бир инженердик, техникалык багытта билим алып аткан окуучу катары айтып өтсөңөр, такыр эле Кыргызстанда жанагы бензин менен жүргөн автоунааларды мынакей биздин Бектур ошондо автоунаа жасай алат экен, квадроцикл менен дегендей. Бишкек шаарыбызды такыр эле жоюп салсак болобу? Жана электроэнергия менен жүргөн, суу менен жүргөн инженер техникалык академияда билим алган окуучулар таба алышы мүмкүнбү? Же азыр ойлоп табылган макеттери барбы? Азырынча ошондо ойлоп таап атышат. Мындай көп эле балдарды көрүп атам интернеттен, ютубтан ар кандай эмелерди жасап, суудан жасап, электро эмелерден жасап, батарейкадан. Ушун ойлоп табышы мүмкүн. Ошондой суроону бизге окшошкон жаш балдарга бергенде алар айта беришет ошо эмени депчи, мисалы бензин менен жүргөн машиналарды алып салыш керек, электрический машинаны колдонуш керек депчи. Бизге мультик эмес да булчу, оюнчук эмес да, ал деген аябай чоң проблема да алчы. Эми ошол бензин менен жүргөн машинаны жоюп коюш өтө оор да. Анткени ал деген уже канча деген кандай дүйнөлүк деңгээлде өсүп кеткен эме да.
компания деп койсо болот да эмеси бир көйгөй да. көйгөй да алчы. ооба бизге окшогон жаш балдарга айтсак ушинтип айта берет, ушуну мынтиш керек, ал проблема деген биздин экономика эмелердин баарына. Бирок силер ошондой влияние чоң. автоунааларды ойлоп таба алгандар бар. Буюрса жакын арада боло турган иштер буюрса. Эң сонун, эң сонун. Жакшы. Агай негизи ушул биздин окуучулардан дагы балким улуураак инженерлер чыккандыр, ушул сиздин окуу жайыңыздардан. Ошолордун тапканынан айтып кетпейсизби? Жасап жетишкендиктеринен. Эми айтып атпаймынбы, жетишкендиги абдан көп. Ошол биздин бүтүрүүчүлөрүбүз баардык жерде мындай востребован да. Айрыкча мына биз мындай IT технология боюнча дагы балдарды окутабыз. Робототехника боюнча окутабыз, барлык жерде мастер-класстарды өтөбүз. Мына ушул жума толугу менен ушундай иштер менен да шугулдайбыз. Өтө көп биз айтып отурсак, балдарыбыздын жетишкендиктери. Чет өлкөлөрдө окушат, чет өлкөлөрдө иштешет. Мына жылда эле Россияга барып, мына мынакей 10го жакын, 11ге жакын биздин бүтүрүүчүлөр бар ошол жерде билим алып атышат. Мисалы үчүн азыр 11 класстар үчүн, 9 класстар үчүн баягы бүтүрүү күндөрү келатат, мектепти бүтүрөт. Анан кийин албетте алар дагы баягы кайсыл жакка тапшырабыз деген ойлор пайда боло баштайт. Анан карап көрө турган болсок, 21-кылымдын кесиптерине эң керектүү кесиптерине бул инженердик тарап, инженердик багыт эсептелинет экен. Жана сиз айткандай эле IT технология жагы. Демек, окуучулардын келечеги кең десек болот. Жана сиздин кеңешиңиз дал ушул окууну бүтүрүп кайсыл жакка тапшырсам инженердик багыт туура элеби деген. Эфирден пайдаланып төмөкүн айткым келет да, мына 2019-жылдын жанагы жогорку окуу жайлардын комиссияларынын жыйынтыгы да эң жогорку упай алган балдар кайда тапшырды деген суроого жооп берип атышпайбы? Ошонун башкача 65% IT технологияны тандашыптыр да. Андан кийин жагында горное дело, энергетика, андан кийин медицинаны тандашыптыр. Мына ушулар эмнени айтып жатат? Бул айтып жатат, что физика, математика сабактарын көбүрөөк окугула, биздин экономиканы ушулар көтөрөт деген маанини түшүндүрөт да. Демек булар баары тең ушул жаштар, 21-кылымдын жаштары экономиканы көтөрүүгө булар ошо милдеттүү да ошо Бектур менен Алишерге окшогон балдар. Туура. Туура, мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр көрүп бир топ суроолорго жооп ала алдык окшойт. Демек, келечекте бизге пайдалуу, муну баса белгилей кетиш керек, пайдалуу жана зыяны жок бир топ техникалардын жаратуучулары конокто болду десек дагы болот. Инженердик техникалык академиянын директорунун орун басары Абылов Кубанычбек мырза жана инженердик техникалык академиянын окуучулары Алишер Жээнбаев жана Садиров Бектур болду. Сиздерге кең келечек жана ийгилик каалайбыз. Маыңызга чоң рахмат. Рахмат. Ал эми биздин эфир улана берет.